Исмаил Исаков, генерал-лейтенант. Тажикстандын 31,6%-ын Кыргызстан берген жер түзөт. Исмаил Исакович жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бекитип жатканда премьер-министрге талапкер Улукбек Марипов депутаттардын суроосуна Төрткүл суу сактагычынын башындагы головной Тажик республикасына өтүп кетиптир деп айтып алып, элдин дүрбөлөңүнөн кийин сөзүн кайра артка алганга мажбур болду. Ушул маселе боюнча сиздин оюңузду угал деди эле. Иштин баары бийликке келген адамдардын туура эмес сөздөрүнөн, туура эмес кадамдарынан болуп жатпайбы? Көрүп турбайсыңбы? Жалпы эле бийлик адамдары маселенин чоо жайын иликтеп, эл алдында ачык болгонун болгондой тактап айтканды үйрөнүшсө жакшы болмок. Кыргыздар тейлгертен бери сөзгө өтө терең маани берип келгенбиз. Элибиз буттан жыгылган турат, сөздөн жыгылган турбайт деп бекер жерден айткан эмес. Кээ бир адамдардын сөзү тарыхтын багытын өзгөрткөнгө түрткү болгон. Жашырып эмне? Бизде адат же көрүнүш болуп калбадыбы? Кызматтын ылдыйкы кабаттарынын тепкичтеринде жүрүп, кокусунан бактысы ачылып, 6-7 кабатка көтөрүлүп калса баарына акыл үйрөтөп, насаат айтып, билбеген маселени да биларманы болуп, туура сөздөрдү артын карабай айтып алып, элди дүрбөлөңгө салып, бушайман кылып, ал эмес эл аралык мамилелерге да шек келтирген учурларды башыбыздан канча өткөрдүк. Мына бул жерде да так ушундай эле болду. Аягы бүгүнкү күнгө чейин ызычуу. Ошондуктан билбегенди билбеймин дебесең да кечирип койгула. Бул маселе менен алек болбогондуктан кийинчерээк тактап жооп берейин десе, ким каршы болмок? Кайра азамат чындыкты айтты дешет эле го. Мына жыйынтыгы эмнеге алып келди. Экинчиден, элибиздин активдүүлүгүнө, бийлик адамдарынын туура эмес иштерин бетке айтып, чындыкты, адилеттүүлүктү орнотуу үчүн умтулушуп, мыйзам чегинде аракеттенишкенине баа беришибиз керек. Эгерде алар кайдыгерлик кылышып, мен үйүм четте деген принципте мамиле кылышканда, ал маселе жабык бойдон калып, экөөбүз бүгүн сүйлөшпөйт элек, туурабы? Тажик туугандарыбыздын тими бизге билдирүү жөнөтмөк эмес. Улукбек мырза кайрадан элге түшүндүрмө бербейт эле. Керектүү документтерди окубайт болчу. Ошолорго рахмат, аракеттери алкышка татыктуу. Үчүнчүдөн, Улукбек Мариповду жеке мен күнөөлөгөндөн алысмын. Ал өзүнүн кызматтык өсүү жолунда эч качан чек ара маселеси менен алек болгон эмес. Ошонун негизинде чек ара маселеси боюнча эл аралык келишимдер менен тааныштыгы да жок болушу мүмкүн. Ойлоп көрсөң, жомоктогудай бактысы ачылып, өкмөт башчылыгына сунушталып, талапкерлиги жогорку кеңеште каралып жаткан учурда мындай суроого ким болсо дагы так жооп бере алмак эмес. Аны айтасың, 5 жылдан ашык отурган депутаттар дагы ал маселени такыр билбегенин өздөрү тастыктап, өмүрүндө чек ара маселеси менен алек болбогон, өкмөт башчылыкка кандидат болгон адамдан сурашып, баары элден терс баасына татыктуулугун көрсөтүштү. Жок дегенде бирөө туруп, ай андай эмес, мындай деп ызычуу чыгарттырбай маселени ошол учурда жапса болот эле да. Анан кантип Улукбек Мариповду күнөөлөйбүз? 5 жылдан бери тактабагандарды 5 жылдын ичинде ошондой орчундуу маселени кабыргасынан коюп чечпегендерди, Мариповдун маңдайында отуруп алып суроо бергендердин өздөрүн күнөөлөш керек. Ал эми Мариповдун жообу боюнча мен ойлойм, ошол учурда ал өкмөттө иштеген адистердин берген маалыматынын негизинде жооп берди. Кийин ызычуу чыгып, элдин чабуулуна дуушар болгондо гана маселенин чоо жайын тактап артка кайтып, тажик туугандардын дагы көңүлүн оорутпайын дегендей, эки тарапты тең капа кылбагандай салмактуу билдирме чыгарганы менен маселе кайрадан оор койтуп, шишиктей болуп чыкты. Ошону менен бирге коңшулардын чагылгандай билдирүүсүнө караганда, алар өз короосуна биз тараптан от ыргытылгандай кабыл алышты. Төртүнчүдөн, жеке мага мурда иштеп кеткен вице-премьерлер Атаханов, Мамытов, Маматалиев, Разаковдардын бирөөсүнүн бул маселе боюнча эки тараптуу комиссиялар жолугушуп жүргөн учурунда кол коюлган протоколу же ошого окшош бир документ бардай туюлду. Болбосо андай сөз премьерликке кандидат болгон ийкемдүү, ичинде кири жок, ою түз Марипов Улукбек мырзадан чыкмак эмес. Тиги тараптан дагы мындай сылык билдирүү келмек эмес. Эгерде сиз айткандай болсо, Улукбек Марипов кандайдыр бир документке таянып жооп берсе керек. Туп-туура ошол тармакта иштеген аппараттын балдары эл арасында ызычуу болорун билип-билбестен жогорку кеңешке кетер алдында Мариповго болгон документтерди көрсөтүшүп, депутаттар суроо берип калса, мындай жооп бериңиз деп айтышса керек. Андай болбосо ал ошол сөздү айтмак беле, айтпайт эле да. Демек бир бале бар. Эми ызычуудан кийин кандай жашырбасын атайлап эле жок кылып коюшпаса, эртедир кечтер бул бале ачыкка чыгат. Өкмөттө мындай көрүнүштөрдүн болгонун коомчулук жакшы билет. Сиз бул нерсени бир нерсеге таянып айтып жатасызбы?
Чындык ушундай, ага кынтыксыз негиздер бар. Тажик өлкөсүнүн тиминин билдирмеси ушундай маанилүү маселени бүгүнкү күнгө чейин жогорку кеңеште жок дегенде тиешелүү комитетте карабай маселени унуткарып отурушканы. Тажик республикасынын тиминин билдирүүсүндө дагы ушундай деп жазылат. Бул билдирүү биздин жарандарга такыр тараптын катардагы пикириндей көрүнгөнү менен кунт коюп маани берип уккан адамга бир нече кооптуу фактылар кызыл жип менен жазылганын көрсө болот. Биринчиси, алар кесе айтып жатышат, ал жер кайсы бир тарапка берилиши мүмкүн эмес деп. Бул Улукбек Марипов мырзанын артка кайткан сөзүнө жооп. Экинчиси, саясатчылар өтө этият болушса деп атасы баласына сөөмөйүн кезегендей. Үчүнчүсү, биздин элдин кулагына талаш жер деген терминди сиңдирүү ыкмасы колдонуп, дүйнөлүк коомго Кыргызстан менен талаш жерибиз бар дешип, расмий жарыя кылышыптыр. Мындай билдирүү өтө кооптуу. Эмнеге кооптуу? Кооптуулугу жогорудагы айтылган сөздөрдүн маңызында эки тараптын элине жана дүйнөлүк коомго талаш жер бар деп жок нерсени таңуулап жаткандыгында. Талаш жер боюнча мурунку президенттерге, өкмөт мүчөлөрүнө, жооптуу вице-премьерлерге анын жок экенин айтып далилдеп жүргөн адам катары дагы бир жолу кайталап коеюн, талаш жер алар менен жок. Бир да мыйзамда, бир да эл аралык келишимде талаш эмес. Кыпындай дооматы жазылып, юридикалык жактан бекитилген эмес. Дагы бир кооптуулугу, жогорку кеңештин жыйынында премьерликке талапкер болгон Мариповго берген суроонун жообуна алардын мамлекеттик органы тими чагылгандай тез расмий билдирүү жазганы. Эмнеге? Кандай максат менен? Бул жерде биздин атайын кызматтарыбыздын кооптонуп ойлоно турган маселеси бар экен. Ошондой эле алардын биринчи адамынын көрсөтмөсү болбосо тими бекер билдирүү жөнөтпөйт. Алар талаш жер деп расмий билдирүүсүндө айтып жатышса, сиз жок дейсиз, айтканыңызды негиздей аласызбы? Негиздемек турсун, керек болсо мыйзамдуу документтерди көрсөтүп да берем. Майдаланбаш үчүн 1924 Кара-Кыргыз автономдуу облусу болгонубуздан тартып 1989 жылга чейинки ар кандай документтерге же паритеттүү комиссиялардын мыйзам менен бекитилбеген документтерине жана СССРдин, Кирк СССРдин, Таджик СССРдин конституцияларынын чек ара боюнча нормаларынын талаптарына токтолбой, кечеги эле 90-жылдардан тартып күчүнө кирген расмий мыйзамдарга келишимдерге токтоюн. Дагы бир маанилүү нерсе, мамлекеттик чек ара союз таркаганда союздук республикалардын ортосунда болгон эмес, болгону административдик чек ара болгон дегендерге мамлекеттик чек ара болгондугун далилдеп, анан калгандарын айтып берейин. Макулбу? Макул. 1990 жылы 26 апрелде Советтер Союзу тарабынан СССР менен федерация субъектилеринин ортосундагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү жөнүндөгү СССРдин мыйзамы кабыл алынган. Ушул мыйзамдын биринчи беренесинде союздук республикалар эгемендүү советтик социалисттик мамлекеттер деп расмий түрдө өлкөбүз эгемендүү мамлекетке айланып, чек арабыз мамлекеттик чек ара макамын алган. Муну союз тараганга чейин мамлекеттик чек ара болгон эмес, административдик гана чек ара болгон дегендер билиши керек. Эми 1991 жылы 8 декабрда Белоруссияда Беларусь, Россия, Украина президенттери союздун жоюлганын жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештеринин түзүлгөндүгүнө кол коюшуп, биз расмий мүчө болуп киргенден кийин ошол КМШга кирген өлкөлөрдүн ортосунда ушул келишимден башка дагы 3 декларация кабыл алынган. Алар 1991 жылдын 21 декабрында Алматада, 1992 жылы 14 февралда Минскиде, 1994 жылы 15 апрелде Москвада. Бардык декларацияларда өзгөчө Москва декларациясында чек ара жөнүндө аймактын бүтүндүгүн жана республикалар ортосундагы союз учурундагы мамлекеттик чек араларын тааныйт жана бузбайт деп тигилердеги нормаларды күчтөндүрүп бекитет дагы. Тараптар бири-биринин алдында кепилдик алышат. Кийинчерээк декларациялар өлкөлөрдүн парламенттери аркылуу ратификацияланып, эл аралык келишим катары кабыл алынат. Үчөөндө тең Тажикстандын азыркы президенти Эмомали Рахмон кол койсо, бизден Аскар Акаев кол коет. 1996 жылдын 12 июлунда Кыргызстан менен Тажикстандын негизги мамлекеттик катнаштары жөнүндө эл аралык келишим кабыл алынып, ратификацияланат. Анын 5 беренесинде тараптар аймактардын бүтүндүгүн жана чек аранын кол тийбестигин таанıyт жана сыйлайт деп ташка тамга баскандай чек аранын кол тийбестигин жана бүтүндүгүн бекитишет. Жогорудагы эл аралык келишимдердин жана мыйзамдардын эң негизгиси, мааниси жана тузу союз тарагандагы аймактардын бүтүндүгүн жана чек араны таануу жана сыйлоо эле эмес, өлкөлөрдүн бири-бирине жер боюнча дооматтары, талаштары, башкача ойлору болбогондугун мыйзамдуу бекиткендигинде.
бул же тиги участок талаш эле, кийин чече эле, ал маселеге кайрылалы деген доомат, талап же каалоолордун жоктугунда. Демек талаш жер жок экендиги мен эмес, жогорудагы эл аралык келишимдер расмий тастыктайт. Ошондуктан Тажик Республикасынын тиминин билдирүүсү жалган, кур доомат, дүйнөлүк коомго туура эмес берген маалыматы жана президенти Эмомали Рахмон кол коюп, парламентти ратификациялаган эл аралык мыйзамдарды өздөрү тарабынан сыйлабагандык деп ачык айтсак болот. Эгерде алар мыйзам чегинде бекитилбеген мурунку паритеттик комиссиялардын документтерин бетке алышып, мыйзамдуу эл аралык келишимдерди четке кагып, өз кызыкчылыктарына жетүү максатта жогорудагыдай билдирүүлөрдү таратышып, сүйлөшүү процесстерин созуп, бизге басым жасоо үчүн адаттагыдай конфликттерди чыгаруу тактикаларды уланта беришсе, анын арты бизге эмес, өздөрү үчүн өтө кооптуу болот. Анткени бумеранг закон иштеп кетиши мыкты. Бумеранг закон арты менен алардын аймагынан 1/3 бөлүгү же 31,6% бизге өтөрү шексиз. Табигаттын закону ошондой. Эмнеге? Кантип? Себеби 1925 жылдын 2 январында СССРдин СИК президиумунун протоколунун негизинде өзгөчө Памир автоном облусу түзүлүп, анын курамында бизден бир да тажик улуту жашабаган Мургап району, Тажикстандын өзүнө Ванч, Ишкашем, Шугнан райондору кошулуп, андан сырткары биздин Жергетал району Гарм областына кошуп, Тажикстандын аймагын аянтын жана элинин санын атайын көбөйттүрүп, Тажик автономдук советтик социалисттик республикасын түзүшкөн. Номер 39-протоколдо так жазылып турат. Кара Кыргыз автоном областынын эсебинен деп. Кара Кыргыз автоном областу биз болгонбузбу? Алар ага чейин автоном областу катары Өзбекстандын курамында болушкан. Биздин эсебибизден берилген 2 райондун аянты Тажик республикасынын 31,6%-ын түзөт. Эгерде биз алардын тактикаларына, туугандарыбыздын ыкмаларына макул болуп, мейли сиздер айткандай болсун десек, анда Тажикстан өз ыкчары менен бизге аймагын аянтынын 1/3 бөлүгүн түзгөн Мургап жана Жергетал райондорун өткөрүп бериши абзел. Анда Тажикстандын тиминин билдирүүсүнө биздикилер эмнеге жооп берген жок? Кеп ошондо болуп жатпайбы? Унчукпаганың бул алардын дооматтарына макул болгондугуң. Молчание знак согласия деген сөз бар го. Демек бизден кетип калыптыр, моюнга алабыз дегени да. Дипломатиялык этика боюнча өзүңдү сыйласаң сөзсүз жооп беришиң керек. Бул эки тарап саламдашып алыг алгандай эле. Салам аргандай болот дечи. Биздин чоң агаларыбыз айтат го, какой привет, такой ответ деп. Тышкы иштер министрлигибиз сөзсүз расмий түрдө алардын билдирүүсүнүн мазмунуна жараша жооп бериши керек. Мүмкүн элчиликтердин ордуларын бөлүштүрүү менен алек болуп жатабыз. Кыскасы биз тараптан үн чыккан жок. Соц тармактарды карасаң, биздин бийлик өкүлдөрү ушагыңа, фейкиңе, кыскасы кыбыр эткендин баарына жооп берет дагы. Чек арага келгенде жана коңшу өлкөнүн бийлигинин сөөмөйүн көрсөткөн туура эмес расмий билдирүүсүнө жооптордун жоктугу сени билбей, мени таң калтырат. Эстесең, ушундай саясаттын негизинде так ушул участокто 2014-жылы тиги тараптын чек арачылары миномет куралдарын колдонуу менен атайлап конфликт чыгарышкан. Өкүнүчтүүсү, бийлик атка минерлери жана ошол кийинки конфликттерден сабак алып чыгарбагандыгы, кетенчиктебей чечкиндүү кадамдарга барбагандыгы, сөөмөйүн көрсөткөндөргө жооп бербей төө куштай болуп баштарын кумга тыгып алгандыгы. Ушинтип жүрө берсек, коңшулар менен тынчтыкта жана ынтымакта жашоо, бири-бирибизге жардам берүү чоң проблемага айланып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Алга жылыш дагы болбойт. Коңшулар менен тынчтыкта, ынтымакта жашаганга не жетсин, кандай дейсиз? Албетте, кылымдар бою бирге жашап келген коңшулар менен ата-бабаларыбыз кандай ынтымакта, сый урматта жашап келишсе, урпактары биз да ошондой жашоого милдеттүүбүз. Чындыгында кыргыздар ата-бабаларыбыздын жолун улап, тынчтыкта, ынтымакта жашап, коңшулардын башына кыйынчылык түшкөндө ар дайым колубузду сунуп, жардам берип, ысыгында, суугунда бирге татып жүргөн калкпыз. Ошону менен бирге катылгандын катыгын берген дагы биз кыргыздарбыз. Аны тарыхтан баары билет. Тажик туугандарыбыз эгемендүүлүк алгандан кийин абдан катаал, кыл чайнашкан жарандык согуш апаатын өз баштарынан өткөрүштү. Андан сырткары экономикалык, коммуникациялык, энергетикалык изоляция учурунда биздин эл, биздин өлкө, Тажик элинин тынчтыгы, бакубатчылыгы үчүн унутулгус жардам берип, кошкон салымыбызды тажик жарандардын кээ бир катмары унутса, билбесе дагы элинин биримдиги үчүн башын сайып, тынчтыкты орнотууга, өлкөсүн өнүктүрүүгө жетишкен президенти Рахмон мырза, мурунку коргоо министри менин дос кесиптешим, Тажик элинин нукура патриоту, өлкөсүндө тынчтык өкүм сүрүүгө баатырдык салымы кошкон генерал Шералы Хайрулла мырза унутпаса керек.
7 жыл бою 1992 жылдан 1997 жылга чейин Иш-Кашим багытындагы узундугу 100 километр Тажик-Ооган чек арасын бекемдеп, алардын элин тышкы коркунучтардан сактап, коргоп берген биз кыргыздар болгонбуз. Анын алкагында биздин 5000ге жакын жигиттерибиз күнү-түн уктабай жигиттик парыздарын так аткарып кызмат өтөп беришти. Тажик элинин бейпилдигин сактоодо, чек арасын кайтарууда бир нече азамат жигиттерибизден да ажырадык. 1993-94 жылдары Чоңалай районунун Карамык багытында жарандык согуштун кесепетинен качкан качкындарды жылуу кабыл алып, Ходжент тарапка автоунаалар менен жеткирип, элинин муңун, кайгысын бирге бөлүштүк. Жогоруда айтылгандарды уюштуруп, түздөн-түз аткаруучу катары баса белгилөөчү дагы бир маанилүү жардамыбыз бул алардын аскердик материалдардан муктаждыктары күчөп, көз чачырап турганда берилгени. Андан башка граждандык багыттан да ар кандай жардамдарды берип, согушуп жаткан тараптарды сүйлөшүүгө чакырган Бишкек эмей ким эле? Мындан тышкары жол, суу, жайыт маселесинде дагы өзүбүздүн кыйынчылыктарга, муктаждыктарга карабай берген жардамыбызды Тажик эли жакшы билет. Баткен тарапта туугандардын энергетикалык кыйынчылыктардан чыгуу маселесинде дагы узундугу 19 километр, фактылай 20 километр, жалпы аянты 104 гектар жерди Айгүл Таш, Канибадам, Леп куруу үчүн берген биз болобуз. Анын ордуна келишим боюнча бизге жол салууга Исфара-Варух жолунда жайгашкан Сурх айылынын түндүк тарабынан узундугу 3,5 километр аянты 5 гектар жер берүү милдеттенмесин алышкан болчу. Жыйынтыгында алар убадасына турбай ар кандай шылтоолор менен 5 гектар жерди берүүдөн баш тартып, атайлап чыр чыгарттырып, убакытты создуктуруп, кийинчерээк биздин атка минерлерибиздин баштарын айлантып, анын ордуна жаңы келишимдин негизинде Чорку айылынан өткөн узундугу 275 метр сайдын жерин берүүгө, эстакадалык жол көпүрө салууга биздин алдыбызда милдеттенме алып кепилдик беришет. Тилекке каршы убакытты дагы атайлап 3 жылдан ашык созуп, анысын да аткарган эмес. Салыштырып көрсөңөр, биз берген 20 километрдин ордуна 275 метр жер беребиз деп акыркы убадасына дагы турбаган биз эмес, алар го. Алыскы туугандан жакынкы коңшу деген принципти ыйык тутуп, бир тууганча жардам берип, кыйынчылыктарын бирге бөлүшүп жүргөн бизге алардын иштери ылайдан өткөндөн кийинки каприздерине чыдоонун чеги болоорун өздөрү түшүнгөндө, сөймөйлөр кезелбей, ынтымак мындан да бекемделмек. Чек арада дагы чыр чатак чыкпай, элдер дагы ынтымакта бакубат жашашмак. Исмаил Исакович, азыркы учурда чек ара кызматы УКМКга кошулуп, кайрадан коргоо министрлиги түзүлдү. Бул боюнча сиздин оюңузду уксак болобу? Албетте болот. Ушул жаатта реформалардын демилгечиси, адиси, автору катары кийинки жолу кененирээк маалымат берейин. Макул анда кийинки жумада чек ара кызматы куралдуу күчтөрдө болуп жаткан реформалар жөнүндө кененирээк маек уюштуралы. Азыркы маегиңизге чоң рахмат. Булак уа чекит кейжи.